Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили сабагы туурасында болмокчу. 7-класс мугалим Бердалиева Света Ташпайына. Анда эмесе баарыбыз бүгүнкү сабакка көңүлүбүздү буралы. Сабактын темасы балдар. Атооштук түрмөк туурасында бүгүнкү сабагыбызды баштамакчыбыз. Сабактын максаты атооштук түрмөктүн кандай болушун жана сүйлөм ичинде кандай кызмат аткарышын биле алышат. Этиштин өзгөчө формалары. Биз билебиз балдар, этиштин өзгөчө формалары булар атооштуктар, чакчылдар жана кыймыл атоочтор. Эми атооштуктар деп эмнени айтабыз балдар? Атооштуктар кыймыл аракетти, заттын белгиси, касиети катары көрсөтүп, грамматикалык жактан этиштик дагы, атооштук да маанини туюндуруп, сүйлөмдө баш жана айкындоочу мүчөлөрдүн милдетин аткарган этиштин өзгөчө формасы атооштуктар деп аталат балдар. Атооштуктардын этиштик белгиси. Биринчи, этиштер сыяктуу кыймыл аракетти билдирет. Экинчи, чакты билдирет. Үчүнчү, этиштин мамилелеринен жасалат. Төртүнчү, өзүнөн мурунку сөздөрдү жөндөмөдө турушун талап кылат. Этиштер сыяктуу кыймыл аракетти билдирет дедик. Мисалы, барган, келер, келбес, жашоочу, угуучу, жаза, турган, барган киши дегенде. Мына булар кашанын ичиндеги сөздөр. Булар кыймыл аракетти билдирген эмне кылып атат? Бизге көрсөтүп жатат. Андан кийин чакты билдирет. Окуп отурганы, учур чак экен, окуй турганы жана окулуучу келер чакта боло турганын, окуган, жазган, келген десе өткөн чакты билдирген. Андан тышкары булар кош мамиле, аркылуу мамиле, туюк мамиле, этиштин мамилелери аркылуу дагы эмне кылат экен? Белгилери берилет экен. Андан тышкары сөздөр жөндөмөдө турушун, булар келе турганын, жана келгенин. Атооштуктардын сын атооштук белгиси. Атооштуктар заттын белгисин, сапатын, касиетин билдирет. Мисалы үчүн, агарган үй, же угулбас үн, келе турган жигит десек, атооштуктар булар заттын белгисин, сапатын, касиетин билдирип турат экен. Экинчи, жөндөмө мүчөлөр менен да өзгөрөт. Кантип өзгөрөт? Бөлүнгөндү бөрү жейт. Ыйлаганын көзү жаман. Бербестин ашы бышпас. Жөндөмө мүчөлөр менен эмне кылды? Өзгөрдү. Таандык мүчөлөрдү кабыл алат. Үчүнчү, барганмын. Барганың, барганбыз. Күлгөнү, күлгөнбүз. Булар таандык мүчөлөр аркылуу дагы эмне кылат экен? Кабыл алынат экен. Андан тышкары сын атооштордой аныктооштун милдетин дагы аткарат экен. Атооштуктардын сын атооштук белгиси. Эми атооштуктардын заттык мааниде колдонулушу. Атооштук мааниде кайсы, кандай деген суроолор аркылуу, мисалы, көп жашаган киши билбейт, көптү көргөн киши билет десе. Бул жерде атооштук мааниде эмне кылды? Берилип жатат. Лагерге баруучу окуучулар жөнөтүлдү. Үчүнчү, тиле албас кишини жумшаганча тына өзүң бар. Келе элек кишилер келишти. Атооштук мааниде эмне кылды? Түзүлдү. Заттык мааниде ким деген суроо аркылуу дагы эмне кылат балдар? Түзүлөт. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет. Ким көп жашаган? Көптү көргөн деп атат. Лагерге баруучулар жөнөтүлдү. Ким? Биякта заттык мааниде ким деген суроо аркылуу колдонулушу. Тиле албасты жумшаганча тына өзүң бар. Келе элек кишилер келишти десе. Ким деген заттык мааниде суроо аркылуу эмне кылды? Колдонулду. Эми балдар, атооштук түрмөк. Бүгүнкү биздин сабагыбыз атооштук түрмөк деп аталат. Деги эле атооштук түрмөк деп эмнени айтабыз? Жана алар кайсы мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жасалат? Мына ушуларды жатка билүү менен кунт коюп угуп отурабыз. Атооштукту уюштуруучу мүчөлөр. Булар ган, ар, бас, оочу, уучу деген жана башка
сөздөр менен аяктаган сөз тизмеги атооштук түрмөк болот. Мындай сөз тизмеги бир эле суроого жооп берет жана бир гана сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Булар атооштук түрмөктөр. Мисалы, чоң атам кемчиликти бетке айткан адам. Бул жерде атооштук кемчиликти мына балдар, жаңы эле биз кайсы мүчөнүн жардамы аркылуу жасалат жана кантип таба алабыз дегенде, ушул мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жана булар бир эле суроого жооп берет экен дагы бир гана сүйлөмдүн эмнесин аткарып атат, мүчөсүнүн милдетин аткарып атат. Кандай адам кемчиликти бетке айткан? Бул жерде атооштук түрмөк кемчиликти бетке айткан деген сөз эмне кылып атат, берилди балдар. Жүк көтөргөн чоң энеге жардам берип батасын алдым. Кайсы чоң энеге? Жүк көтөргөн. Атооштук түрмөк бул жүк көтөргөн. Атооштук түрмөктөрдө сүйлөмдүн грамматикалык негизин түзүүчү жана баяндооч бир нече сөздөн турат. Кийинки сүйлөмдү карайлы. Жумушчуларды ташуучу машина саат 6-да ордунан козголду. Кайсы машина? Жумушчуларды ташуучу. Эки сөздөн турду. Жакшы менен жүргөн жарыйт, жаман менен жүргөн карыйт. Ким жарыйт? Жакшы менен жүргөн. 3 сөздөн. Ким карыйт? Бул жерде жаман менен жүргөн, Бул дагы канча сөздөн? 3 сөздөн. Акыркы сөзү атооштук болот. Таймаштан жеңгендер сыйланышты. Кимдер таймаштан жеңгендер? Заттык маанидеги атооштук. Ген жанагы атооштук мүчөлөрдү уюштуруучу мүчөлөр аркылуу дагы эмне кылып атат? Жасалып жатат. Бардык сөзү биригип келип, бир суроого жооп берет дедик. Ачуусу келгендин алдынан чыкпа. Кимдин ачуусу келгендин? Эки сөз биригип, бир суроого жооп берип атат балдар. Жана бирдей суроого жооп берип, бирдей милдетти аткарган сөздөр дедик, Булар эки сөзү тең биригип, бир эле суроого жооп берип жатат. Ар кайсы тоонун башын самаган кийик ачка өлүптүр. Кайсы кийик? Ар кайсы тоонун башын самаган. 4 сөз биригип келип, бир эле суроого жооп берип жатат балдар. Бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Күн тийбес тамда жатамын, күч кетип эсоп алсырап. Токтогул Сатылгановдун ырынан кыскача 2 сабын алган экен. Кандай тамда күн тийбес? Бул жерде аныктооч болот. Аныктап атат. Кандай тамда жатканын? Күн тийбес. Уяда жаткан жумуртка асманда учкан куш болор. Кайсы жумуртка? Бул жерде уяда жаткан. Аныктооч. Атооштук түрмөктөр ээлик милдетти. Баяндоочтук, аныктоочтук, толуктоочтук, бышыктоочтук милдетти да аткарат. Ээлик милдет. Ат аяган жер карайт. Куш аяган көк карайт. Ким карайт? Ат аяган сүйлөмдүн ээси. Ким карайт? Куш аяган. Бул дагы сүйлөмдүн ээси болот балдар. Баяндоочтук милдетти аткарат дедик. Ушул тойдун ээлери тигил келе жаткандар. Бул жерде тигил келе жаткандар сүйлөмдүн баяндоочу. Тойдун ээлери кимдер? Тиги келе жаткандар. Бул жерде тиги келе жаткандар баяндоочтук милдетти аткарып жатат. Аныктоочтук милдетти аткаргандар. Башы ооругандын Кудай менен иши жок. Кимдин? Башы ооругандын. Сүйлөмдүн аныктоочу. Бул жерде башы ооругандын. Толуктоочтук милдетти аткарат дедик. Отун албаганга от жактырба. Кимге от жактырба? Отун албаганга. Сүйлөмдүн толуктоочу отун албаганга. Бышыктоочтук милдетти. Качан Торатка учкашкан экөөнү тааныганда уйларын айдап жөнөдү. Качан айдап жөнөдү? Качан Торатка учкашкан экөөнү тааныганда. Сүйлөмдүн бышыктоочу. Бирдей
суроого эмне кылып атат, жооп берип жатат. Эми балдар, жандооштор менен дагы атооштук түрмөктөрдүн тизмеги аркылуу уюшулган бышыктооштор. Мисалы, мектепке кирип келгенден кийин дүйшөн күндөгүсүндөй от жаккан жок. Качан жаккан жок? Мектепке кирип келгенден кийин. Бул мезгил эмнени билдирип атат? Бышыктоошту билдирди. Эми балдар, текст менен иштеп көрөлү. Текстти биринчи эмне кылабыз? Окуп чыгабыз. Кышкы тумандуу түн. Тоң тиштеген карсыз жайдак талаага өңдөш аяздуу асман тигине. Ушул чыкылдаган аяздуу асман алдында көөдөй карарган түн. Алдында куду кара мүртөс чалдай түнөргөн Кашкар шаары. Ана мунарыктаган түндүн алдында жылт-жылт эткен жарык. Эми балдар, бул жерде тоң тиштеген, ушул чыкылдаган, кара мүртөс, чалдай түнөргөн деген сөздөр булар атооштук түрмөктөр. Атооштук түрмөк деп башка сөздөр менен ажырагыс бирдикте туруп, атооштуктарды уюштуруучу ган, ар, бас, оочу, уучу мүчөлөрү менен аяктаган, бир гана суроого жооп берген, бир гана сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарган сөз тизмеги атооштук түрмөк деп аталат дедик балдар. Дагы бир жолу мисалга көңүлүбүздү буралы. Энеси менен келе жаткан Жеңишбек да күлөт. Бул жерде энеси менен келе жаткан эмне болду балдар? Атооштук түрмөк болду. Аныктооштук милдетти аткарып жатат. Кайсы Жеңишбек күлөт? Энеси менен келе жаткан. Атооштук түрмөктөр ган, ар, бас, оочу, уучу деген мүчөлөрдүн жардамы аркылуу түзүлөт дедик. Ошондо ган мүчөсү аркылуу эмне кылып атат? Атооштук түрмөктүн ган мүчөсү аркылуу жаткан деген сөз эмне кылды? Жалганды балдар. Балдар, байкадыңарбы? Бир нече сөз биригип келип, бир гана суроого жооп берди. Бир гана сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарды. Бул жерде аныктооштук гана милдетти эмне кылды? Аткарды. Атооштук түрмөк төмөндөгүдөй суроолорго жооп берет балдар. Кайсы, эмнеси, качан деген суроолор аркылуу дагы атооштук түрмөктөргө ушундай суроолор берилет. Атооштук түрмөк сүйлөм ичинде аныктооштук, толуктооштук милдеттерди аткарат. Көбүнчө аныктооштук милдетти эмне кылат экен балдар? Аткарат экен. Анда эмесе балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда кайра кыскача эмне кылалы? Кайталап чыгалы. Бүгүнкү биздин сабагыбыз атооштук түрмөк. Атооштук түрмөктөр булар эмне деп аталат экен? Кыймыл аракетти, заттын белгиси, касиети катарында көрсөтөт экен. Жана грамматикалык жактан этиштик дагы, атооштук дагы зат, сын маанисин туюндуруп, сүйлөмдө баш жана айкындооч мүчөлөрдүн милдетин аткарган этиштин өзгөчө формасы атооштуктар деп аталат экен балдар. Мисалы, айыгар дарттын дабасы өзү келет. Мисалы, кандай дарттын? Айыгар. Бул жерде атооштук сөз айыгар болуп атат. Анткени ар деген мүчөнүн жардамы аркылуу эмне кылып атат? Жасалып атат. Жалганды сүйлөм. Атооштуктардын этиштик белгилери 4 этиштик белгиси катарында эмне кылат экен? Колдонулат экен. Биринчи этиштер сыяктуу кыймыл аракетти билдирет экен атооштуктардагы. Экинчи чакты билдирип турат экен. Учур чак, өткөн чакпы же келер чак экенин. Үчүнчү этиштин мамилелеринен жасалат экен. Кош мамилесинен, аркылуу мамиледен, туюк мамиледен, өздүк мамиле аркылуу дагы эмне кылат экен? Жасалат экен. Ал эми 4-нчү болсо өзүнөн мурунку сөздөрдү жөндөмөдө турушун талап кылат экен. Мына бул атооштуктардын этиштик белгиси балдар.
Атооштуктардын сын атооштуктагы белгиси катарында колдонулат экен балдар. Атооштуктарды заттын белгисин, сапатын, касиетин билдирип турат экен. Экинчи, ошол эле жөндөмөдө мүчөлөр менен өзгөрөт экен. Үчүнчү болсо таандык мүчөлөрдү кабыл алат экен дагы сын атооштордой аныктоочтук милдетти аткарат экен. Мына балдар. Андан тышкары атооштуктардын заттык мааниде дагы колдонулушу. Атооштук мааниде кайсы, кандай деген суроолор аркылуу колдонулса, заттык мааниде ким деген суроо аркылуу эмне кылат экен? Заттык мааниде колдонот экен. Атооштук түрмөктөр. Атооштук түрмөктөрдү уюштуруучу мүчөлөр кайсылар деп мүчөлөрдү сураганда балдар биз кан, ар, бас, оочу, уучу деген мүчөлөрдүн жардамы аркылуу атооштук түрмөктөр жасалат деп мүчөлөрдү эмне кылат экенбиз? Санап бере алышыбыз керек балдар. Мындай сөз тизмеги бир эле суроого жооп берет экен жана бир гана сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат экен. Мына балдар, биз атооштук түрмөктөрдү жасоочу мүчөлөр аркылуу эмне кылдык? Таанышып алдык. Буларды тапканда биз дайыма эмне кыла алат экенбиз? Булар кайсы атооштук түрмөктөр кайсылар менен жалганып жасалат, кандай мүчөлөр аркылуу жасалат жана кайсы мүчөлөрдүн жардамы аркылуу түзүлөт дегенде биз жооп бере алат экенбиз. Атооштук түрмөктөр ээлик милдет аткарат экен. Булар баяндоочтук милдетти аткарат экен. Аныктоочтук, толуктоочтук, бышыктоочтук милдеттерди эмне кылат экен? Аткарат экен балдар. Атооштук түрмөктөр ээлик, баяндоочтук, аныктооч, толуктооч, бышыктоочтук милдетти аткарат. Андан кийин балдар, булар жеке эле ошол аныктооч, толуктооч, бышыктооч, ээлик, баяндоочтук милдетти гана аткарбастан, жандоочтор менен атооштук түрмөктөрдүн тизмеги аркылуу дагы эмне кылышат экен? Уюшулган бышыктоочтор бар экен балдар. Булар атооштук түрмөктөр башка сөздөр менен ажырагыс бирдикте турушат экен жана көбүнчө булар аныктоочтук милдетти эмне кылат экен? Аткарат экен. Мына бир нече сөз биригип келип, бир гана суроого жооп берет экен жана бир гана сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат экен. Мына балдар, атооштук түрмөк төмөндөгүдөй суроолорго жооп берет экен. Атооштук түрмөктөр кайсы, эмнеси, качан деген суроолорго жооп берет. Атооштук түрмөк сүйлөм ичинде аныктоочтук, толуктоочтук милдетти аткарат. Анда эмесе балдар, биз көбүнчө аныктоочтук милдетти аткарат деп эмне кыла алдык? Биле алдык. Үйгө тапшырма балдар, тууранды, элес тууранды сөздөрдү бөлүп үйрөнүү. Тууранды сөздөр жалпысынан түзүлүшү боюнча экиге бөлүнөт дедик, жөнөкөй жана татаал. Ал эми маанисине карай табыш анан элес тууранды сөздөр болуп экиге бөлүнөт дедик. Мына ушулар боюнча кайталап кайсы сөздөр табышка кирет, кайсы сөздөр элес тууранды сөздөргө кирет, аларды бөлүп көрсөтүү менен сүйлөмдөрдү түзүп келебиз. Анда эмесе балдар, көрүшкөнчө сак саламатта калгыла балдар. Кийинки сабакка жолугушканга.